Бишкек шаарында 250 миңге жакын бак дарак өсөт. Алардын 25-30% эмен дарагы түзөт. Кезинде дал ушул бак дарактардын түбү сезон сайын акталып каралып турчу. Соңку жылдары кала ичиндеги бак дарактар мурдагыдай акталбай калганын сиз деле байкап жатсаңыз керек. Агрономдор азыр мындай чоң бактарды актоонун зарылдыгы жок дешет. Эмне үчүн десеңиз, адистин өзүнөн билип көрөлү. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, мына бул чоң бак дарактарды, мисалы үчүн актоодо бак дарактар ар түрдүү болот. Мисалы үчүн жанагы платан багы, береза бактары ар бир жыл сайын алар өздөрүнүн кышкы кабыгын таштап турат. Азыркы тапта мына бул бак дарактарыбыз өзүнүн адаптировать этип калган бак дарактар. Булар өзүнүн багы, кабыгы деп атпайбызбы, кабыгы өзү бардык нерседен сактап турат. Ал кийинки этапта биз жанагы жаш бактарды актоо деп атпайбызбы, буга биз кошулабыз. Жаш бактарды эрте жашта багы мына күндүн катуу ысысында алардын тышкы кабыгы жарылып кетет. Ошого байланыштуу баягы жаш бактарды актоосо болот. Бир 10 жылга чейинки отурулган бак дарактарды мындай кылып туруп актап койсо болот. Баягы эрте жаштан могу тез күн тийгенде бул восток күн южный эмес тарабындагы кабыктар биз бүгүнкү чейин көп жерлерде көрүп жүрөбүз, кабыгы жарылып кетет да. Ошо баягы күндүн эмесинен сакташ үчүн жашына кылып актап койсок болот. Өзүңүз көргөндөй эми бак даракты айкташ менен актоонун деле кереги жок. Бирок аларга курт түшпөшү үчүн алдын алуу керек. Мисалы, адистер эмен дарагына апрелдин 15-нен майдын 10-на чейин атайын дары чачышат. Себеби ошол мезгилде бак бүрдөп, личинкаларын жалбырагына таштайт. Демек, ошол учурда дарысын чачып үлгүрүп калуу керек. Бир 10-15 күн ичинде техника жетишпейт. Ошон үчүн баягы шаарыбызда карантин служба бар. Алар менен биргеликте договор түзүп, 2 жылдан бери алар менен иштеп келатабыз. Берген натыйжасы жакшы. Ато баягы чачпаганда бир майдын аягында эле уже эмен бактардын жалбырактары саргарып калчу. Акыркы 3 жылдын ичинде бир жакшы результатын берип атат. Жаз келгени бак дарактарга кам көрүү, аларга керектүү витамин, дарыларды чачуу өнөктүгү Илимдер академиясынын алдындагы ботаникалык бакчанын илимий изилдөө институтунун колдоосу менен жүргүзүлөт. Ботанический сад имени Гореева. Адатта ботаникалык бакчада өсүмдүктөрдү актоо жумуштары жазында башталат. Азыр даярдык иштери жүрүп жатат. Мисалы, бизде жаш бак дарактар аки таш менен акталат. Себеби аки таш күндөн коргойт. Ошондой эле өсүмдүктөргө курт жолобош үчүн ар кандай зыяндуу нерселерден коргой турчу дары, витаминдерди чачабыз. Белгилей кетсек, ботаникалык бакчанын аймагында 6,5 миңден ашуун өсүмдүктүн түрү өсөт. Мында жыл сайын жыгачтуу жана бадалдуу, гүлдүү жана декоративдүү, тропикалык жана субтропикалык өсүмдүктөрдүн түрлөрү менен толукталып турат. Айжан Малболот кызы, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.